Күндүн улуттук окуялар менен тааныштырып, назарыңыздарда Нарын жаңылыктары маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Студияда мен Нургүл Курманалиева. Бүгүнкү чыгарылышта Жумгалда милициянын жаңы имараты салынууда, курулуш иштери 95%га аяктап калды. Ар бирине кабинет деп атат. Кабинеттер болсо азыркы замандын талабына ылайык. Салык төлөөчүнүн кабинетинде жалданма кызматкерлердин реестрин жүргүзүү үчүн электрондук сервис ишке кирди. Чаяк айылындагы кесиптик лицей толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Бизге да жакты, ремонт жакшы болду. Нарында жалпы автомобиль жолдорунун узундугу 3775 чакырымды түзүп, аны жол чарба департаментинин Нарын облусундагы номер 2 аймактык бөлүмү тейлейт. Мунун ичинен транспорт коридорун түзгөн эл аралык маанидеги жолдун узундугу 637 чакырым. 153 чакырымы Жумгал району аркылуу өткөн түндүк түштүк альтернативдик жолу. Ал эми 1590 чакырымы мамлекеттик маанидеги жол болсо, 1394 чакырымы жергиликтүү маанидеги жол. Жол чарба департаментинин Нарын облусундагы номер 2 аймактык бөлүмүнүн башчысы Кубанычбек Токтобаевдин маалыматында бул жолдон 1000 чакырымы, башкача айтканда 20% гана асфальт. Калган 80% шагыл жана топурак тектүү жол. Келечекте бул жолдун бардыгын асфальттоо пландалууда. Мамлекет тарабынан жол тармагына дагы өзгөчө маани берилип, жылдан жылга жолду асфальттоо иштери көбөйүүдө. Азыр ар бир райондордо, айылдарда жумуштар жүрүп жатат. Быйыл 40 чакырымдын тегерегиндеги жолду жасоо пландалган болсо, анын 20 чакырым 660 метри бүткөн. Калганында жумуштар уланууда. Мындан тышкары Нарын шаарынын Борбордук Ленин атындагы, Жумамедин Шералиев атындагы жолдордо учурда кеңейтүү, негиздерин даярдоо жумуштары жүрүүдө. Буга байланыштуу шаар тургундарын жол куруу иштеринде ыңгайсыздыктар болуп жаткандыктан коопсуздук маселесине көңүл буруулары зарыл. Жумгалда милициянын жаңы имараты салынып, курулуш иштери 95%га аяктап калды. Буга чейин эски, шарты жок жайда иштеп келген кызматкерлер үчүн курулган жай милициянын 100 жылдыгында белек болуп жакынкы күндөрү ачылганы турат. Жазалып жаткан бул ишке Норuz Abulayev күбө болуп кайткан. Жумгал райондук ички иштер бөлүмү иш алып барган имарат мурда соода жайы болчу. Бул жакта шарт талаптагыдай эмес. Бир бөлмөдө 5-6дан же 10дон ашык аймактык тескөөчүлөр тыгылып отуруп, иш алып барууда бир топ эле кыйынчылыктар жаралып келген. Участкойлор бар, 18 участкой бар. Биз жанагы жиналышка чакырылган убакта бир кабинетте 18 участкой тең иш алып барат да. Баягы компьютерге бир кагаз жазыш керек болот, ошолор жетишпейт. Же болбосо бир киши сураш керек болуп калат. Ошол убакта баягы бири-бирибизге мындай тоскоолдуктар жаратылып калат да. Мына ушул көйгөйдү чечүү максатында 2 жыл мурун республикалык бюджеттен 71 миллион сом бөлүнүп, райондун коопсуздугун көзөмөлдөгөн кызматкерлер үчүн жаңы имараттын курулушу башталган. Курулуш иштерин Ички иштер министрлигинин алдындагы курулуш монтаждоо башкармалыгы жүргүзүп, 2 жылда толук аяктады. Стол, мебелдери баары жок эле сапаттуу заманбап объект болуп түштү. Мына МВДнын 100 жылдыгына карата объектini издеп этебиз деп атабыз. 95% иши бүткөн. Милициянын жаңы имараты өзүнчө отканасы жана спорт комплекси менен салынды. Кызматкерлер үчүн буга чейин эски имаратта машыгуу залы жок болгондуктан атайын машыгууларды мектептердин спорт залына барып өтүүгө аргасыз болуп келишкен. Бизде иштеп аткан кызматкерлерге ар бирине кабинет деп атат. Кабинеттер болсо бүт азыркы замандын талабына ылайык, бүт ар бир кабинетте интернет, компьютер. Замандын талабы ушундай болуп атат. Бүт эле санариптештирүү жүрүп атат. Ошого ылайыктап бүт чукуларда могул бүт компьютерлер алынып келинип, орнотулуп, сурак, тергөө, анан жана башка иштер бүт компьютер менен азыркы учурда. Аталган райондук ички иштер бөлүмү жаңы имараттан тышкары материалдык техникалык базасын жакшыртуу максатында быйыл 4 жаңы унаалуу болушкан. Көрүлүп жаткан мындай камкордук ишти жеңилдетип, кызматкерлерге дем күч берип жатканын билдиришти. Норuz Abulayev, Бактияр Сарсаров, Ала Тоо 24, Нарын облусу.
Мамлекеттик салык кызматы cabinet.salik.kj сайтындагы салык төлөөчүнүн кабинетинде жалданма кызматкерлердин реестрин жүргүзүү үчүн электрондук сервисти ишке киргизди. Мыйзамга ылайык иш берүүчүлөр жалданма кызматкерлердин реестрин салык төлөөчүнүн кабинети аркылуу жүргүзүүгө жана андагы маалыматтардын актуалдуулугун камсыздоого милдеттүү. Бул талап мамлекеттик бюджеттен каржылануучу уюмдарга тиешелүү эмес. Бул сервисти колдонуу үчүн салык төлөөчүлөр салык төлөөчүнүн кабинетиндеги жалданма кызматкерлердин реестри модулуна өтүшү керек. Бөлүмдөр бөлүмүндө бир жолу бөлүмдөрдүн жана филиалдардын тизмесин түзүп, кызмат орундары бөлүмүндө штаттык ыраттамага каралган кызмат орундарынын тизмесин түзүү керек. Учурдагы кызматкерлер бөлүмүндө салык төлөөчүлөрдүн ыңгайлуулугу үчүн маалыматтарды киргизүүнүн 2 жолу бар: кол менен киргизүү жана кызматкерлердин пакеттик жүктөө. Пакеттик жүктөө учурундагы кызматкерлердин актуалдуу тизмесин түзүүгө мүмкүндүк берген атайын үлгү боюнча жүргүзүлөт. Эскерте кетсек, жалданма кызматкерлердин салык агенттигинин реестрин жүргүзүү боюнча талаптардын бузгандыгы үчүн жеке жактар үчүн 3000 сом жана юридикалык жактар үчүн 6500 сом айып пул каралган. Толук маалыматты stik.gov.kj сайтынан же 116 номери боюнча алууга болот. Нарын районунун аймагындагы айрым эски имараттар жаңысына алмаштырылууда. Тагырагы райондун Ири суу айылындагы эски билим уяга 225 орундуу жаңы мектептин курулушу жүрүүдө. Ошондой эле райондун Акыя айылында чакан фельдшердик акушердик пункттун имараты курулуп жатса, Орто Нура айылындагы Сейил бак толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүдө. Теманы кесиптешим Эсен Сталбек улуулантат. Пайдубалы толук бүтүп, биринчи кабаттын дуалы тургузулуп жаткан бул имарат Нарындын Ири суу айылында мектеп катары курулууда. Аткарылган бул жумуштар 5 ай аралыгында бүткөрүлгөн. Куруучулар учурда тынымсыз иштеп жатышыптыр. Себеби алар суук түшкөнгө чейин 2 кабаттуу имараттын дуалын толук тургузуп бүтүп, чатырын жаап калуулары керек. Бирлерме үмүтпен иштеп атабыз, бирок 2 чоң бригада койгонбуз. Биринчи кирпичтин бригадалар өзүнчө, артында бетон, анан башка жумуштар менен өзүнчө бригада, 2 бригада, 2 чоң бригада иштеп атат. Ушунда 20-25 бала. Балты болсо жакында эле мына улам текшерип, технадзор көчөгүн эле автор чогулчадан келип кетишти. Улам жума сайын келип атышат, текшерип атышат, тийиштүү кагаздарын жазып кетип атышат. Анан азырынча жакшы деген гана жакшы сапатты улаптыңар деген кагаздарын жазып атышат. Ал эми аяктоо алдында турган бул чакан имарат ФАП катары Акыя айылында курулууда. Учурда курулуштун 80% жумуштары бүткөрүлүп, имараттын ички жумуштары аткарылып жатыптыр. 5 миллион сомго бүткөрүлүп жаткан бул ФАПты салуу зарылчылыгы буга чейин күч болгон. Себеби айылда калк саламаттыгы үчүн талаптагыдай имарат жок болуп, элеттик эмчилер эски жайларда баш байнек кылып, элдин саламаттыгына кам көрүшчү. Мындан улам 3 тараптуу каржылоо менен бул иш жүзөгө ашырылууда. ФАП болсо Аристин жана Нарын райондук өнүктүрүү фонду жана Чет Нура айыл аймагынын жергиликтүү бюджети тарабынан салынып жатат. Бүгүнкү күндө 70-80% бүтүп калды. График боюнча сентябрь айында колдонууга берилиш керек болчу. Убакыт жетишпегендиктен дагы кошумча убакыт берилди. Буюрса чукул аралда бүтөр алдында турат. Жогорудагы 2 айыл тутумуна кирген Чет Нура айыл аймагында мындан сырткары коомдук эс алуу жайларда толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүдө. Маселен, кароосуз калган Орто Нура Сейил багы кайрадан калыбына келтирилип жатыптыр. Элдин зарылчылыгы аябай эле абдан эле чоң болчу. Анткени биздин оюндун аянтча балдарыбыз бул жерде бир эле бала бакча бар. Ал жерге жалпы айылдын элинин балдары батпайт. Анан бул жер абдан эле керек болчу. Анан ушу балдар оюнунун аянтчасын ушул жерге курууга туура келди да. Учурда оңдоодон өтүп жаткан Сейил бактын айланасындагы тосмосу жаңыртылып, эс алууга карата шарттар түзүлүүдө. Ал эми бул жумуштарды аткарууга карата жумшалган 3 миллион сомдон ашык каражат Нарын райондук өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланууда. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Эми мектеп окуучуларынын сабак учурунда уюлдук телефондорду колдонууга тыюу салынат. Уюлдук телефон колдонууга чектөө киргизүү боюнча Билим берүү министрлиги тарабынан атайын бекитилген жобонун негизинде ар бир мектептерге тапшырмалар берилген. Мындан улам эми ар бир мектептерге кирүүдө окуучулардын уюлдук телефондору үнсүз режимге коюлуп, мектептердеги окуу класстарда орнотулган атайын кутучуларга салынат. Качан гана окуучу үйүнө кайтып жаткан учурда колдоруна тапшырылып берилет. Мындай
ыкма окуучулардын саламаттыгынын бузулушунун алдын алуу жана окуу тарбиялоо процессинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатын көздөйт. Мындан улам Нарын шаарындагы ар бир билим уяларында атайын кутучалар орнотулуу иштери колго алынып уюштурулууда. Азыр мектептерде кутучалар яш эмелери уюштуруу боюнча иштер жүргүзүп окуу жылынан баштайлы дедик. Буюрса иштер жүргүзүлүп атат. Ал боюнча да монитор жүргүзүп, андан тышкары педсоветтерде, ата энелердин чогулуштарында мектеп тарабынан, директор жамааты тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Негизинен чакырып кетет элем, ата энелер жана окуучулар ошону туура кабыл алуу менен ушул биздин уюлдук телефондорду сабакка киргизбөө боюнча колдоолорду көрсөтүп берсе деп. Нарын шаарындагы Кадырбай Мамбетакунов атындагы педагогикалык колледж толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Бул жаңылануунун алкагында окуу жайдын имараты гана оңдолбостон ички жабдуулар дагы жаңыртылган. Татыктуу адистерди даярдоого түзүлгөн шарт туурасында кесиптешим Жаркынай Күлташыр кызынын репортажы. Жаркыраган жарык бөлмөлөр, заман талабына ылайык компьютерлер жана эмеректер. Мындай жакшы шарттар Кадырбай Мамбетакунов атындагы Нарын педагогикалык колледжинин студенттерине түзүлдү. Мамлекет сүйө тургандай кылып тарбиялап анткени Билим берүү жана илим министрлигинин секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдик өсүү үчүн көндүмдөр долбоорунун алкагында Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен 29 миллион сомго окуу жайдын чатырынан баштап заманбап техника эмеректерине чейин жаңыланып, окуу процесси үчүн ыңгайлуу жана заман талабына жооп берген шарттар түзүлдү. Бул жаңылануулар студенттерге жана окутуучуларга эффективдүү заманбап билим берүү мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылат. Ошол 85 жылдык тарыхы бар окуу жайыбыз. Ошол 2014 жылы Азия өнүктүрүү банкынын инклюзивдик билим берүү үчүн көндүмдөр долбооруна ошо пилоттук мекеме катары кирген окуу жай катары. Ошол долбоордун алкагында ошол окутуучуларыбыз инклюзивдик билим берүү боюнча, анан ошол компьютердик технологиялар боюнча акыркы үлгүдөгү ошол багыттагы атайын окуулардан, курстардан өтүштү. Анан ошол 2024 жылы февраль айынан баштап ошол окуу жайыбыздын имараты толугу менен ремонттон өттү. Буга жалпы жонунан 21 миллион сомдон ашык акча каражаты. Андан сырткары ошол эмерек, компьютердик техникалар үчүн 8 миллионго жакын акча каражаты жумшалды. Жазалган бул иштин негизги максаты агартуу тармагында сапаттуу дасыккан адистерди даярдоо. Мындан улам ага жетүү үчүн эң ириде ыңгайлуу шарттын болуусу абзел. Жаңыланган окуу жайда дагы мындан дагы мыкты кадрлар өсүп чыгат деп ойлойбуз. Дагы жогорку окуу жайларга тапшырат деп ойлойбуз. Анан эми биздин келечек үчүн билим берүү долбоору бар. Республика боюнча жалпы билим берүү орто мектептерде. Ал боюнча да мектептерде көптөгөн компьютерлик класстар ачылган. Санар иптештирүү, информатиканын заманында өтпөйбү. Ошон үчүн ушул окуу жайлар менен жогорку окуу, атайын орто окуу жайлар менен биргеликте мектептер тыгыз иштеп, билим сапатын көтөрүп, келечекте чоң иштешет деген чоң ушул үмүтүбүз бар. Окуу жай заманбап жабдуулар менен камсыздалып, билим берүү системасында инклюзивдик билим берүүгө өзгөчө көңүл бурулган. Бул система ар кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ болгон студенттер үчүн бирдей билим алууга шарт түзөт. Ага карата окуу жайда интерактивдүү такталар, компьютердик класстар, мультимедиалык каражаттар жана инклюзивдик билим берүү үчүн атайын окуу китептери, робот жана башка жабдыктар менен жабдылган. Мугалимдер атайын инклюзив балдар менен иштөө үчүн окуудан өтүп, усулдук ыкмаларды сабактарда колдонушууда. Бардык балдарга биз бирдей көз карашта карашыбыз керек да. Азыркы учурда коомчулукта инклюзивдүү балдардын саны көбөйүп жаткандыгына байланыштуу бардык окуу жайларда биз деле колледждерде эле эмес, бардык билим берүү тармактарында инклюзивдик билим берүүгө басым жасалып жатат да азыркы учурда. Ошол себептен биздин мугалимдер дагы маалымдуу болуш үчүн жана ошондой эле биздеги окуп аткан студенттер дагы ошо инклюзивдик билим берүү боюнча татыктуу билим алып кетиштери үчүн биздин мугалимдер окуп келдик да. Жаңы технологиялар келди. Биз ошо технологиялардын жардамы менен студенттерге мындан ары дагы терең билим берип, мындан ары дагы ошо студенттерге болгон
студенттердин болгон шык жөндөмүн өстүрүүгө, өнүктүрүүгө болгон аракетибизди жумшап атабыз. Биздин окутуучулар дагы атайын ушул адистик үчүн, ушу студенттер үчүн атайын окуулардан өтүп келгенбиз, билимдерибизди жогорулатып атабыз. Ошондой эле студенттер заманбап окуу жайда билим алып, жаңы компьютерде иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болушканына кубанычты. Алар окуу процесси үчүн түзүлгөн шарттардан бир топ жакшырганын айтып, бул өзгөрүүлөр окууларын ыңгайлуу жана натыйжалуу кылып жатканын белгилешти. Бул окуу жайга тапшырганда имаратыбыз дээрлик эски болчу. Компьютерлер да эски, шарттар толук кандуу жетиштүү эмес болчу. Быйыл биз сүйүнүп турабыз, бул имарат бүтүп, жакшы шарттар түзүлдү десек болот. Компьютерлер жаңырды, электронный доскалар келди, компьютерный класстардан дээрлик 3-4 ачылды. Мурда 1-2 класска окусак, азыр болсо 2-ден 3 класска кирип каалагандай шартта окуп атабыз. Белгилей кетсек, 85 жылдык тарыхы бар Кадырбай Мамбетаконов атындагы колледж 8 адистик боюнча жана 3 кыска мөөнөттүү адистиктер боюнча билим берип, жалпы 732 студент татыктуу билим алышууда. Жаркынай Култашыр кызы, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Чаек айылындагы 3 кабаттуу Арманбек Өмүралиев атындагы номер 26 кесиптик лицей толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп пайдаланууга берилди. Ага кошумча жаңы заманбап жабдыктар менен толукталды. Андагы түзүлгөн ыңгайлуулуктар кесиптешим Жазгүл Субалиеванын материалында. Мына ушул сенсордук доска Чаек айылындагы Арманбек Өмүралиев атындагы номер 26 кесиптик лицейинин тигүү тайпасында орун алган. Мына ушундай жаңы жабдыктар менен кошо 3 кабаттан турган имарат жаңы толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, бүгүнкү күндө жалпы окуучуларын кабыл алды. Бактыгүл Касиянова бир топ жылдан бери ушул окуу жайда тикмечилик сабагынан билим берет. Буга чейинки шарттын жоктугу бир топ эле убаракерчиликти жаратып келген. Эми жаңы имаратта заманбап жабдыктар менен жаңы ыкмада сабак берүүсүн улантканы турат. Бул болсо эң жакшы жетишкендик деп ойлойм мен. Анткени балдарды окутууда аябай жакшы возможностьтар берет да. Ошондой эле бул жерге только гана доска болбостон биз интернетке кирип, ар кандай жанагы биздин тармакка тиешелүү каналдарга кирип, кыздар менен мастер-класс өткөрөбүз. Ар кандай модельдердин тигилиштерин, оңой тигилиштерин азыр лайфхактар көп эле чыгып калды го, ошолордун баарын үйрөтөбүз да. Бул деген аябай мындай кызыктуу болот да сабакчы. Район борборунан орун алган Арманбек Өмүралиев атындагы номер 26 кесиптик лицейде учурда 100дөн ашык студент 9 класстын базасында 4 багытта билим алат. Алардын катарында Айзура Уланбекова дагы бар. Учурда 2 курста билим алып жатат. Өзү окуган билим уядагы түзүлгөн ыңгайлуулуктар алардын билим алуусуна дем берип, билим сапатын жогорулатууга өбөлгө. Бул окуу жайга жаңы эле ремонт болгон. Бизге да жакты, ремонт жакшы болду. Бизге да окуганга жакшы мотивация болду. Мурда эски болчу, кабинеттер эски, кышында üşüşүбүз, куртками отурчубуз, азыр жакшы. Бүт евро ремонт болгон, терезелери жакшы. Üşүбөй калдык, жакшы окуп атабыз. 3 кабаттан турган аталган окуу жайда буга чейин мындай шарттар каралган эмес. Толук оңдоп түзөөгө муктаждык чоң болуп, билим берүүдө ыңгайсыздыктар жаралып келген. Үстүбүздөгү жылдын февраль айынан тарта капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, 5 ай аралыгында пайдаланууга берилди. Учурда имарат ичи гана жаңыланбастан заманбап жабдыктар менен да толукталды. Окуу жай секторду өнүктүрүү, инклюзивдүү өсүү үчүн Өнүмдөр долбоору тарабынан каржыланып, 14 миллион 925 миң 350 сом сарпталган. Бир класстык бөлмөбүзгө толук 13 компьютер мебелдери менен, бир конференция зал, бир классыбызга толук окуу парталары менен жана бир классыбызга жаңы тигүүчү машинкалар менен толук камсыздандырылды. 15 сентябрга чейин кабыл алуу жумуштары узартылган. Бүгүнкү күндө окуучулар кабыл алуубуз азыр 70%ке жетти. Анан дагы 15 күндүн ичинде дагы аракеттенебиз. Учурда аталган окуу жайда билим алган 166 студентке 70ке жакын мугалим 4 багытта билим берүүдө. Алар тикмечилик, мал чарба устаты жана ширетүүчү менен энергетика. Жазгүл Субалиева, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары, Жумгал району. Ушуну менен Нарын жаңылыктары маалымат программасынын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Кайрадан эртеңки эфирден амандашканча.